Assalamu alaikum туғандар. Мен кайрылуум билим берүү министрине. Бизде, например, Кара-Балта шаарында эч кандай кысымдарды көргөзгөн жок. Эмес боюнча, форма боюнча, школдун формасы боюнча. Эмелерди ар кайсы башка региондордо ошондой кысым болуп атыптыр. Жолуктарга асылып, жолуктарды чечкиле, бантик кийип келгиле деген немелер болуп атыптыр, талаптар болуп атыптыр мугалимдер, директорлор тараптан. Ошондо мен ойлойм, ар кайсы региондорго ар кандай мыйзам жазылып калды беле. Ушундай болбош үчүн, ушундай келишпештиктер болбош үчүн билим берүү министри уктап жатпай чыгып кайрылып койсоңуз, элге чыгып кайрылып мыйзамды так айтып, момундай мыйзамдар бар, момундай мыйзам менен окуш керек балдар деген бир мыйзамды айтып чыккылачы. Элди тынчытып, элди ызылдатпай. Же ошолордун кайрылуулары жетпей атабы, айланайын. Күндө кайрылуу болуп атат, күндө нааразычылыктар, ызычуулар болуп атат. Школ башталгандан бери. Чыгып кайрылып коюңуз, билим берүү министри. Кайрыла албайсызбы? Жумуштан кеттиңиз, башка бирөө келсин. Бат-бат иштей турган элге чыгып бат-бат түшүндүрүп бере тургандай түшүндүрүктөрдү. Түшүндүрүш керек да элге, айланайын. Баарын эле мугалимдер менен директорлорго берип койдуңар менен өзүңөр чечип алгыла деп. Андай болбойт да. Мыйзамда кандай, ошо мыйзам чегинде болуш керек. Бизде Кара-Балтада андай кысым болгон жок, свободный форма деп жүрөт бизде. Каалагандай кийинип келип атышат. Ар бир регионго өзүнчө кылып мыйзам жазып берип койдуңарбы? Ушу жөнүндө бир маалымат берип коюңуз. Билим берүү министри, сизге кайрылам. Элди ызылдатпай, кызылдаштырбай, бат-баттан чыгып, айланайын. Министрлер кайда карап атасыңар? Иштегилечи, айланайын. Элди ызылдатып эле, өзүңөр чечип алгылачы деп отурасыңарбы, курсак сылап коюп, чыккыла, айткыла элге чыгып. Тарс бат-баттан. Түшүндүргүлө мыйзамдарды. Балким кээ бир директорлор түшүнбөйбү же, мугалимдер түшүнбөй атабы. Ошо жагын түшүндүрүп койгулачы. Мен лично ошол билим берүү министрине кайрылат элем. Ушу нааразычылыктарды көрүп алыпчы, мен чын нерв болуп атам, мен ар кайсы жерде нерв болуп атам. Жолуктарга асылгандарды көрүп алыпчы, мен вообще эле нерв болуп атам. Эмнеге ар бир мугалим же директорлор өзүнүн правиласын качать этиш керек? Уставда кандай мыйзам бар, ошол мыйзам менен окусун, ошондой болсун баары. Бүт баарына текши болсун ар бир регион, областтарга. Бир региондо свободный форма, бир регионго барсаң, жок, аякта бантик кийиш керек экен, обязательно бантик кий дегендер бар экен, айланайын, тоо кылдым. Школдо свободный кылгылачы, билим берүүлөр свободный. Бантик кийгенден же костюм кийгенден илим көбүрөөк болуп калбайт го. Адамдын өзүнүн дээринде го ал, кийимде эмес да, туугандар. Ушу жагын кичине карап койгулачы, ооздачпай. Ошо мен кайрылуум. Мейлиңиздер, ассаламу алейкум.